Неме, мен азыр деген Жумгал районундагы айылдардын биринде турам. Ушул Жумгал районунда 8 август 2020 жылы адам өлтүрүү фактысы катталып, анан кийин Жумгал райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча ишти козгогон менен, бирок тергеген эмес эмнегедир. Анан кийин азыркы учурда ушул андан бери 4-5 ай убакыт өтүп кетсе дагы азыр ушул кылмыш иши боюнча иш немеде турат, Нарын областтык башкармалыгында, ички иштер башкармалыгында турат. Анан ошол Кенжебектин адвокаты Мурат Байкенин айтымында тергөө ар кандай мындай мыйзам бузуулар, чалагайым иштер менен чала жеткиликтүү эмес тергелип калды деп эсептейт. Анткени деген адвокаттын айтымында көптөгөн күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү киргизилген эмес, айрымдары буга чейин сурак бергендердин көрсөтмөлөрү алынып салынган. Окуя мындай болот, мен кыскача айтып берейин. Айылдан тиги сарайга чейин, ушул сарайда мына мен артымдагы ушул кичинекей 2 бөлмөлүү мындай мал кармаган короосу менен Кенжебек өзүнүн бала чакасы аялы менен жашачу экен. Экөөнүн баласы жок экен. 7 жылдан бери экөө түтүн улатып жашап келатыр. Экөө тең биринчи топтогу майыптар. Кенжебектин өзүнүн медициналык жактан, ушул психикалык жактан интеллекти өспөй калган, бала кыял деген справкасы бар экен. Анан ушул Кенжебек 700 метр Кенжебектин үйү менен айылдын ортосу 700 метр дедиңерби? 1 километр 700 метр экен. Биз ушул айылдан азыр ушул Кенжебектин үйүнө келдик. Артында Кенжебектин үйү турат. Кулпуланган аялы ушул адам өлтүрүү фактысынын негизинде козголгон иш боюнча бычак сайылып өлтүрүлгөн. Кенжебек азыр ушул Нарын областтык ички иштер башкармалыгында камакта жатат. Анан ошол айылдан ушул Кенжебектин үйүнө чейин келдик. 1 километр 700 метр аралыкта жайгашкан. Кенжебектин атасы ушул айылдагы Догдурбектин кошунасы. Кенжебектин атасы Догдурбектин кошунасы болуп жашайт. Анан Кенжебектин атасы үйүн сатат. Үйүн саткандан кийин Догдурбек Кенжебектин атасынын үйүн сатып алат. Анан кийин атасынын келгенин угуп, Кенжебек барса үйүндө, атасынын үйүндө Догдурбек жашап атат да, үйүн сатып алды да. Догдурбектен сурайт, мен атама келдим, каякта дейт. Анан сөздөн сөз чыгып кетип, провокациялык сөздөр болуп, анан экөө урушуп кетет. Урушуп кеткенден кийин баягы бала кыял орукчан Кенжебектен менден 4 жыл мурун чөп алгансың, ошон 20 000 сомумду бер дейт. Мен сага карыз болсом эч ак эле өрүп коймокмун. 20 000 сомум бар, бирок мен сага бербейм дейт. Чөнтөгүндө 20 000 сомду көрсөтүп коет Кенжебек. Анан кийин деген бересиң деп, бул эми Кенжебектин айтымы боюнча, адвокаттын айтымы боюнча, анан Кенжебекти Догдурбек 17 жашар баласы менен экөөлөп жерге жыгып, жип алып келип байлап, колу бутун байлап, анан колундагы 20 000 сомун алып коет. Алып кайра кой берет. Кой бергенде деген Кенжебек, мен силерди шашпай тургула милицияга барып арыз жазып каматам деп чыгып кетет. Чыгып кеткенден аркасынан кубалайт. Аркасынан кубалаганда тиги абышкан аксакалдын аты ким эле? Кайып Байке. Анан жолдо келатканда эртең менен Кенжебек айылга кетип баратканын Кайып аксакал көргөн экен. Учурашып өтүп кеткен экен. Анан кийин деген Кайып аксакал үйүнө кирип чай ичип кайра чыксам дейт. Кенжебек качып кетип атыптыр, бат басып, аттап бат басып, ылдан басып кетип атат дейт. Аркасынан Догдурбек 17 жашар баласы менен жүгүрүп өлтүрөм, мен сени өлтүрөм деп аркасынан кубалап келатат дейт. Анан кийин деген арачалап койгула, кой Догдурбек, эмне кыласың эми ал деген, Кенжебек оорулууда, теңелбе ага деп арачалап калайын десе, Кайып аксакалды ыргытып ирип, кемселинен кармап ыргытып ирип, анан өзү Догдурбек өзү жүгүрүп кетет дагы. Анан келип ушул жерге чейин келет, мына Кенжебектин үйүнө чейин келишет. Мына биякта кулпу салынып турган үйүнө чейин келишет дагы. Ушул жерде ушул адам өлтүрүү окуясы өтөт. Анан кийин деген адвокаттын айтымында
жанагы очная ставка деп коет эмеспи, милиция кызматкерлеринин тили менен айтканда, очная ставка болгон маалда жаздырылып алынган аудио жазуу бар экен. Аудио жазууда Догдурбек көрсөтмөлөрүн 3-4 жолу алмаштырыптыр да. Биринчисинде айтып атат экен, мен Кенжебектин аркасынан кубалаганым менен 40 метр калбай артка бурулуп кетип калдым, үйүнө жеткен жокмун, үйүнө барган жокмун дейт. Бир көрсөтмөсүндө мен бардым, анан кийин деген мен кетип калдым дейт. Ушинтип мындай көрсөтмөлөрүн алмашып атыптыр. Ал эми Кенжебек ошол тергөө башталгандан баштап болгон окуяны айтса, ошол үтүр чекитинен бери эч кандай өзгөртпөй айтып атыптыр да. Окуяны башынан баштап аягына чейин өзгөртпөй айтып атат. Анан Кенжебектин айтымы боюнча үйүнө жүгүрүп келгенде аркасынан Догдурбек баласы менен келет. Анан келип бул жактан дагы бир сыра баягындай урушуп күрөшөт. Кадимкидей алышат да. Анан келгенден кийин, үйүнө киргенден кийин тиги эме Догдурбек колун Кенжебекти жанагы көтөрүп келаткан жиби менен байлайт. Кайып аксакал айтып атпайбы, жолдо келатканда мен Догдурбектин колундагы жипти көргөм дейт. Бир 3 метрдей уй байлаган жипти көргөм, аркан жипти көргөм дейт. Анан кийин деген ошо Кайып аксакалды ыргытып, сен нары тур деп, ишиң болбосун дегенде кылып туруп, түртүп коюп кетип калып, анан аркасынан жүгүрүп келгендегиси да. Анан Кенжебек айтып атат, келгенден кийин дагы ошол жип менен мени байлап, мени муунтушту дейт. Муунтканда атасы баласына кыйкырат. Тиги тартманы ачсаң ичинде бычак бар бекен дейт. Анан баласы бычакты алып келет. Бычакты алып келип Кенжебектин колуна карматат. Анан деген Кенжебектин колуна бычакты карматкан менен Кенжебектин колун Догдурбектин баласы кармап алыптыр. Анан кийин Кенжебек аялын сайгандай кылып бычак сайып коюп атышпайбы? Бул Кенжебектин айтуусу боюнча. Анан кийин деген милиция кызматкери сурап атат, тергөөчү, кантип сайдың, кайсы жерине сайдың десе, мен көргөн жокмун дейт. Көргөн жокмун, себеби дегенде мен өзүм дейт, мени муунтуп атканда дейт, мен көзүм потолокту карап, ачып көзүмдү ачып жумуп аткам дейт. Мен өзүм кыйналып аткан болчумун, мен каягына сайылганын мен көргөн жокмун дейт. Анан милицияга айтып атат, мени муунтканда дейт, сүйлөй албай калат турбайсыңбы? Көзүң ачып, каяка сайып атканын карамак турсун, сен кекиртегиңен жип менен, арканын жип менен, чоң жип менен муунтуп атса, сен аны дем ала албай калат турбайсың, сүйлөмөк турсун, кыйкырмак турсун, дем ала албай калат турбайсыңбы деп Кенжебек көрсөтмө берип атат да. Эми болгон маселе милиция кызматкерлеринин шалакылы, милиция кызматкерлеринин чалага эмеши, милиция кызматкерлеринин кандайдыр бир кызыкчылыгы барында турат да, кептин баары. Себеби дегенде башынан баштап эле эмнегедир милиция кызматкерлери ошол Догдурбектин баласы экөө тарап болгонун сугап атат. Себеби дегенде эгерде Кенжебектин оорлуу деген справкасы бар, Кенжебек деген адам өлтүргөн адам катары соттоло турган болсо, бул баары бир түрмөгө барып отурбайт. Аны деген баягы дарылансын деп жанагы жиндиканага жөнөтөт деген ниетте ошол Кенжебекти өзүнүн аялын өзү бычак сайган, өзүнүн аялын өзү өлтүргөн дегендей жыйынтык алып келип коюшуп атат деген сөздү адвокат айтып атат. Эми эгерде Кенжебек башынан баштап ар бир көрсөтмө бергенинде башынан баштап айтып аткан болсо, бир эле сөздү айтып аткан болсо, көрсөтмөсүн өзгөртпөгөн болсо, Догдурбек баласы экөө 2-3 жолу көрсөтмөнү өзгөрткөн болсо, көрсөтмөлөрүндө адашып аткан болсо, убактысын, аралыкты, кыймыл аракеттерин баарын алмаштырып аткан болсо, анда тергөөчү дагы мындай чынды чын деп, акты ак деп, караны кара деп тергеш керек болчу деп адвокат Мурат байке, Аписовдордун туугандары, Кенжебектин туугандары ошону деген түз эфирде иликтеп бериңиз деп алып келишти эле. Интернет байланышы начар болгонуна байланыштуу мен түз эфирге чыга албай калдым, анын үчүн кечирим сурайм. Бул видеону деген мен Фейсбукка сөзсүз жүктөп коем, сиздерден сураныч. Айтайын дегеним, милиция кызматкерлери кандайдыр бир кылмыш окуясы болгон болсо, кырсык болгон болсо, ошол убакта сөзсүз түрдө бир тарапка тартып алган, бир тарап болуп алган, бир тараптын сөзүн сүйлөгөн мисалдар толтура да бизде, жалганбы? Милиция кызматкерлери качан эле акты ак, караны кара дейчү эле? Качан эле милиция кызматкерлери
тергөөнү болгондой жүргүзүшчү эле. Азыр дагы мына ушул Кенжебектин үстүнөн козголгон иш боюнча керектүү күбөлөр суралбай, анан жанагы Догдурбектин көрсөтмөлөрү алмашылганын айтып атышат. Аудио жазы бар экен да. Анан биринчи көрсөтмөсү жок дейт. Кагаздын ичинде, делонун ичинде биринчи көрсөтмө жок. Экинчи көрсөтмө да жок. Үчүнчү көрсөтмө бар экен да. Буга чейинки көрсөтмөлөрү каяка кетти? Делонун ичинен каяка жыртылып, ыргытылып, тытылып кетти? Ал да бир чоң суроо да. Эми милиция кызматкерлеринин өздөрүнүн дагы анан дагы ушул тергөө амалдарында дагы көбүнчө шалакылык, көбүнчө бир тарапка тартуу, кандайдыр бир кызыкчылыктар бар экенин ар бир Кыргызстанда жашаган ар бир жаран баштан өткөрүп келет. Бул жалган эмес, чын. Ошондуктан деген милиция кызматкерлерине ишеним жок. Ал эми айта турган нерсе, милиция кызматкерлеринин тергөөчүсү кандай тергесе, сот ошондой чечим чыгарат. Аны бардыгыбыз эле билебиз. Ошондуктан тергөө түз кетиш керек болчу. Тергөө туура жүрүш керек болчу. Тергөөдө бардыгы суралыш керек болчу. Тергөөдө эч кандайдыр бир көрсөтмөлөр ыргытылып же болбосо кошулуп, алынып, кемитилип кетпеш керек болчу. Болгондой болуш керек болчу. Бул эми ар бир милиция кызматкерлеринин абийирине коелу. Бирок милиция кызматкерлеринин бардыгы эле начар, бүт бардыгы сатылган, бүт бардыгы чалагайым, бүт бардыгы профессионал эмес деп айтуудан алысмын. Арасында дагы өз ишин мыкты билген адистер бар, акты ак, караны кара дегендер бар. Бирок ушул видео менен мен биздин ички иштер министрлигине кайрылып кетмекмин. Урматтуу министр мырза, сиз жаңы эле келдиңиз. Сизге эч кандай мындай наразычылык жок. Сиз жаңы келдиңиз. Эми сиз деген ушул жаңы келгенге жараша колунан келбеген, бир тараптуу болгон, тергөөнү өз нугунда жүргүзө албаган, кандайдыр бир кызыкчылыктарды көздөгөн, ичи арам, таза эмес, саткын милиция кызматкерлерин тазалашыңыз керек. Тез арада тазалабасаңыз, Кыргызстандын ар бир бурчунда милицияга иши түшкөн жарандардын башынан өткөн мындай окуялар ар бири ушунчалык сыздап, какшап, чыркырап эле жүргөн адамдар мага келишет өздөрүчү. Мындай мисалдар толтура. Ошондуктан министр мырза, араңыздардагы арамдарды тазалабасаңыздар, сиздерге ишенбөөчүлүк мындан да көбөйө берет. Силерге ишеним пайда болуш үчүн ак так анан таза иштешиңиздерди каалайм. Андан ошондой эле Нарын райондук ички иштер бөлүмү, Нарын областтык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, жетекчилери, тергөөчүлөрү менин сөзүмө нааразычылыгыңар болсо, менин сөзүмдү туура эмес деп эсептесеңер, мага байланышыңыздар. Сиздердин да өзүңүздөрдүн чындыгыңыздар бар. Мен деген Кенжебектин айтканы туура, Аписовдордун кылганы туура деп мен булар тарап боло албайм. Бирок булар мага биринчи ыйлап келишти. Ыйлап келгенге жараша мен атайын Жумгалга келип, ушул жерден түз эфирге чыгайын деп, атайын ушул жерден видео тартып, элге, коомго ачыктап атам. Анан өзүңөрдүн чындыгыңар болсо, ошол чындыкты өзүңөр дагы айтыш үчүн журналистика деген баланс болуш керек. Мен эки жакка тең тартпашым керек. Сиздер дагы келип өзүңүздөрдүн чындыгыңыздарды айтып, эмне үчүн 8 августта болгон окуяны Нарын райондук ички иштер бөлүмү өз убагында тергеген жок? Эмне үчүн Нарын райондук, Жумгал райондук, кечирип коюңуздар, Жумгал райондук 8 август 2020 жылы болгон окуяны Жумгал райондук ички иштер бөлүмү тергеген жок өз убагында? Эмне үчүн деген Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнөн бул иш Нарын областтык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди? Өткөрүлүп берилсе, мына 2 айдан ашык убакыт өтүп атат, тергөө дагы деле аксап атат, дагы деле чала жүрүп атат. Ушул суроолорго жооп бериңиздер, мага байланышыңыздар. Мен да сиздердин чындыгыңыздарды айтып, ушул суроолорго жооп бергениңиздерди мен дагы ушинтип коомго чыгарамын. Мындан кийинки дагы видеолорду сиздерден бөлүшүп коюңуздарды суранам, урматтуу достор. Себеби дегенде мындай кырсык кашкабактын ортосунда деп коет, мындай иш баарыбыздын башыбызда бар. Анан бул
милиция кызматкерлеринин, бул тергөөчүлөрдүн Жумгалы райондук ички иштер бөлүмү, Нарын областтык ички иштер башкармалыгындагы чалаак айым өз кызыкчылыктарын көздөгөн тергөөчүлөрдүн ким экенин ачыктап айтып коюшубуз керек, коомго жеткирип коюшубуз керек. Ошондуктан коом билиш үчүн, ачык бардыктын баарын элге жеткириш үчүн сиздер мага жардам берип, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат.